Президент Садыр Жапаров коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарыбаев маалымат жыйынында билдирди. Бул мыйзам жүрөк кан тамыр оорулары менен күрөшүүдө жардам берет деди ал. Ошондой эле ал жакында маалымат каражаттары мыйзамга кол коюу жөнүндө маалыматты жарыялай турганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары 29-июлдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин, никотиндин жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун кесепеттеринен коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жактырган. Мыйзам долбоорунда коомдук жайларда тамеки тартууга, анын ичинде электрондук тамекиге, кальянга жана аралашмаларга тыюу салуу сунушталган. Ошондой эле кафе жана ресторандарда да кальянга тыюу салынган. Булак Назар Ньюс KG. Вице-мэр, эгерде жол акынын баасы жогоруласа, жүргүнчүлөр транспорты жаңыланат. Эгерде жол акынын баасы жогоруласа, жүргүнчүлөр транспорты жаңыланат деп бүгүн 28-сентябрда Бишкек шаардык кеңештин жыйынында вице-мэр Талайбек Орозов билдирди. Ал билдиргендей 9 жылдан бери жол акыга болгон тариф кымбаттаган эмес. Учурда Бишкек шаардык кеңеште коомдук транспорттагы жол акынын тарифи боюнча маселе каралууда. Маршруттук таксилерге 15 сом, троллейбус, автобуска 11 сом тариф сунушталып жатат. Булак Супер KG. Сокулуктагы кырсык 2 уна талкаланып 3 адам жабыркады. Чүйдөгү Сокулук районунун Белек айылында 2 уна кагышып 3 адам жаракат алды. Кырсык кечээ 27-сентябрда болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Audi 100 үргүсүндөгү уна менен Hyundai Porter кагышкан, анын кесепетинен 3 эркек киши ар кандай жаракат алды. Учурда алардын аты жөнү такталууда. Куткаруучулар жабыркагандарды тез жардам кызматына өткөрүп берди. Окуя болгон жерге 3 куткаруучу тартылган. Булак турмуш. Тажикстан Кыргызстандан кызматташууну калыбына келтирүүнү суранды. Тажикстандын транспорт министрлиги чек араны ачуу жана кызматташтыкты жандандыруу боюнча Кыргызстанга расмий кат жолдогон. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министрлигинин Наклёт апталык басылмасынын башкы редактору Хандынгул Дорубова ОЗД менен маегинде билдирген. Бишкектин жообун азырынча ала элекпиз. Тажикстан өзү тараптан өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты жандандырууга даяр деп белгилеген Дорубова. 2021-жылдын 28-30 апрелде жана 1-майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин 21 майда Кыргызстандын министрлер кабинетинин Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Министрлер кабинетинин турагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы олуттуу маселелер чечилмейинче кыймылды токтотуу чечимин кабыл алганын билдирген эле. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Кулунду автожол, Карагач автожол, Кызыл Бел автожол, Бөрдөбү автожол жана Карамык автожол бекеттерине убактылуу чектөө киргизилген. Булак Азаттык. 26-сентябрдан тартып Афганистандагы Ансоруллах жамааты Тажикстанга чабуул коюуга камданып жатат деген маалымат тараган. Аталган кыймыл бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда да тыюу салынган. Ал кыймыл Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу аймагы менен чектешкен аймакка миңдеген согуш-керлерин жөнөткөндүгүн буга чейин бир катар жергиликтүү жана чет элдик басылмалар жазып чыккан. Аталган кыймылдын жоокерлери Афган-Тажик чек арасына топтоло баштаганы аталган. Тажикстандын автономдуу аймагынын башчысы дагы тастыктап, учурда чек араны бекемдөө боюнча иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында учурда кооптуу болуп турган облуска өлкө башчысы Эмомали Рахмон келе турганын белгилеп, өлкөнүн атайын кызматы берип турган маалыматтарга анализ жүргүзүп жаткандыгын белгилеген. Белгилей кетсек, жалпысынан Афган-Тажик чек арасынын узундугу 1400 чакырымды түзөт. Булак Аргумент KG. Канттагы Россиялык аскердик базанын штурм жасаган Су-25 учагынын экипажы Ысык көлдөгү Эдельвейс полигонуна машыгуу жүргүзүп, шарттуу түрдө белгиленген душманга бомба таштады. Бутага алынган калкаланып жашырынган жоону жек кылуу үчүн ФАП-250 авиациялык бомбалары колдонулганын аскердик базанын маалымат кызматынан кабарлашты. Учкучтардын 40 чокул авиабомбаны күндүз колдонгону айтылды. Россиялык бириктирилген Кант аба базасы тез арада аракетке келүүчү жааматтык күчтөрдүн бир бөлүгү болуп эсептелет. Ал жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин аба мекендигинин коопсуздугун камсыздоого катышат. Базанын куралдануусунда штурм кылуучу Су-25 жана Ми-8 тик учактары турат. Булак Спутник.